Ушул долбоорду колдойм. Ушул жылуулук тармактарын модернизациялоо менен Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу чоң суроо талапка ээ. Урматтуу министрдин орун басары, ушул айтып коюңузчу, канча километр жылуулук тармактарын жана канча насостук станциянын сиздин ишкана тейлейт да? Толук маалымат берип коюңузчу. Канча километр Ооба. болобу мындан? Жок, мындан көп километрде болбойт. Бул баягы отрезокто негизи азыр бир ниткабыз иштеп атат да. Ошол западныйчы. Буга как параллельный резервный болуп атат да, общий пропускной способностью көбөйтөт да. А так узундугу 1 километрге жетпесе керек, по-моему, азыр. 1 километр? Жок, ага жетпейт. Уран Камилжанович канча эле там? Азыркы күндө Бишкек жылуулук тармагы 470 километрге жакын түтүктөрдү тейлейт, 19 насосный станция. Азыркы мына Восток деген магистральдык сеть 3 километрге жакын. Жок, бул жалпы 3 километр, а могу участок жетпеген канча? 900 метр. 900 метр. Ушул бул долбоордун аркасында ар бир долбоордун меси проекттер бар да, пландагы бар. Ушул жылуулук жана электр энергиясынын жоготууларын канчага кыскартуунун планыңызда жатасыңар да? Эсептөөңүз барбы, жокпу? Именно потеря боюнча. Эсептөөлөр сөзсүз бар. Биякта айтып кеткендей 1,6 миң гигакалорий дополнительно кошумча жылуулук берет. Ошону менен 1845 миң сомду азыр түзүп атса, кийинкиде 45 миллион сом киреше киргизет. Жоготуулар азайтуу менен. Азыркы күндө 24-25% болуп атат, кийинкисинде уже азаят бир топ эле. Бул Бишкек шаарынын ичиндечи ушу жылуулук менен камсыздоо схемасынын акыркы жолу качан кабыл алынган айта аласызбы? Жылуулук кандай планда үстүндө иштеп жатасыз, именно Бишкек шаарынын ичинде? 69-70 жылдан бери иштеп атат система. Сөзсүз анда жактыш керек да. Ооба, бияк 700 метрдик диаметрлер 900 миллиметр түтүккө жоноюп атат да. Бул жылуулук магистралларынын кубаттуулугун жогорулатуу боюнча бүгүнкү күнгө кайсы аймактарда иштер жүргүзүлөт да, андай иштер борбордо да зарыл да? Мындан тышкары эми бул Бишкек жылуулук тармагына караган суу түтүктөр мындан тышкары азыр дагы чоң инвест проекттер иштелип чыгып атат. Мынакей бүгүнкү күндө түрк компаниядан келип Бишкек Сельмаш завод иштеген котельный бар. Ошол көп жылдан бери, 90 жылдан бери, 30 жылдан бери иштелбей турат. Ошол жака полный реконструкция болуп 400 мегаватт жылуу кубаттуулук, ошондой эле 100 мегаватт электрический кубаттуулук жаңы куруу болот. Бул Бишкек жылуулук борбор бир эле источник болуп атат да, жалпы Бишкек шаарына. Бул как резервный экинчи источник, не как резервный, постоянно эле иштейт. И ошону менен кийинки концепция стратегияда иштелбеген ТЦ2ден 3-чү источник кылып туруп Бишкектин Белинский, Ахунбаева, Квадрат өйдө южный магистраль ошону охват кылганга азыр иштер жүрүп атат. Туура да, жакшы иштер да, Кудай буйрса. Сиз өзүңүз кандай ойлоп атасыз? Ушул 6,9 миллион доллары пландаштырылган да, бул каражаттары чараларды ишке ашырууга жетеби, жетпейби? Ушул долбоорду аягына чыкканга чейин толугу менен жетет. Предварительно бар, азыр экономия болсо, ошонун калганына керектүү спецтехника алганга пландар бар да. Ушул долбоор өзү качан бүтөт деп күтүлөдө? Аркы жылдын кыш мезгилине, күз-кыш мезгилине чейин. 24-түн 1 апрелден баштайбыз, жылуулук отопительный сезон бүтөргөн. И где-то 1 октябрга чейин бүтүрөбүз буюрса. Бул Кудайга шүкүр биздин абары жылуу башталганда, ошон үчүн мен элем сизге чоң жардам да ошол жактанчы, ошол шаардын ичинде жылуулук системасын жакшыртуу боюнча бул министрликтен кандайдыр бир жаңы инновациялык сунуштардын күтүшүбүз керек да. Ошону сизге дагы ишенебиз, ийгилик каалайм. Рахмат.